Кыргыз-тажик чегарасындагы маселелер боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр оор болду. Бирок эки жактың бир пикирге келе алды. Бул туурасында мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев Кыргыз-тажик чегарасындагы окуя боюнча Тажикстан тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында билдирди. Сүйлөшүүлөр оор өттү. Бирок жыйынтыгында биз кошумча күчтөрдү жана каражаттарды өзүнүн дайым орун алган жерлерине кайтарууну, чегараны кайтарууну күнүмдүк тартипте жүргүзүү чечимине келдик. Ошондой эле ички иштер органдары да Кыргызстандын максат жана Тажикстандын каларча конуштарында биргеликте күзөт кылууну сүйлөшүштү. Андан тышкары, Шаршеев билдиргендей кайсы тарап биринчи ок атканы боюнча аскер прокуратурасы жана ички иштер органдары тергөө жүргүзүп жатат. Чегара кызматынын башчысынын айтымында Тажикстан тарап чегара постунун курулушун макулдашылбаган тилкеде жүргүзгөн. Биз ал жердин максат конушуна карайт. Биздин жер деп эсептесек, алар аны өзүбүздүн жер деп эсептейт, деди ал. Белгилей кетсек, 16-сентябрда Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасында кайрадан чыр чыгып, ок атылган. Жыйынтыгында Кыргыз тараптан 13 адам жаракат алып, бир аскер кызматкери көз жумган.